Түн оуп калганда Өзгөн шаарында ири өрт чыкты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча шаардагы Аура тамактануучу жайы жана райондук аскердик комиссариатынын кампасынын чатыры күйгөн. Өрт тууралуу маалымат саат 3:22 келип түшкөн. Саат 5:23 өрт өчүрүүчүлөрдүн 6 бөлүмү аны өчүрүп, чектөө калган. Жабыркагандар жок. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги келтирилген материалдык чыгымдар жана өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG. Картабыз бөгөттөлүп, айлабыз түгөндү. Орусияда 7.000 мигрант кара тизмеге түштү. Орусиядагы ондогон мигрант банк карталары күтүлбөгөн жерден бөгөттөлүп калганын, айласы кетип турганын айтышты. Алардын айрымдарынын тиешелүү документтери толук болсо дагы банк картасы иштебей калган. Орусияда мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим 5 февралда күчүнө кирди. Картабыз жабылып, айлабыз түгөндү. Коопсуздугунан улам аты өзгөртүп айтылган кыргызстандык Айпери күйөөсү менен Орусияда эмгектенип жүрөт. Жолдошу такси айдаса, өзү ашканада иштейт. Бир күн мурда күйөөсүнүн банк картасы бөгөттөлүп, учурда жумушу жок отуруп калды. Жолдошум эл ташып, такси кызматын көрсөтчү эле. Кечээ саат 4-5 карталары бекип калыптыр. Кайда кайрылаарын билбей жатат. Кирди чыкты кылып келейин десем, кайра киргизбей коебу деп жатат. Каттоосу жана башка бардык документтери бар эле. Яндекстагы блок болуп тур, дейт ал. Дагы бир кыргызстандык мигрант Нурзат уулу экөө акча чогулткан банк эсебиндеги картасы бөгөттөлүп калганын айтты. Ал ар кайсыл эшикти каккылаганы менен майнап чыкпай жатканын билдирди. Саат 4кө чейин банк менен сүйлөштүм. Эртең мененки 8 болгон иш. Кечке чейин сүйлөшсөм, анан сизге жардам бере албайбыз, деди. Ички иштер министрлиги аркылуу чечесиңер, деди. Аларга барсам, алар дагы жардам бере албайбыз, деди. Бирөөнүн элчиликтин номурун алдым. Алар болсо жооп бербей жатат. Дагы бир мигрант 70 миңден ашык рубль акчасын ала албай калганын билдирди. Банкта 78.929 акчам бар эле, калып кетти. Бардык документтерим жайында. Расмий иштейм. Орусияда иштеген ондогон мигранттар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганын адаттанууда. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чопикки билдирген. Бул реестр 5 февралда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13-ü кыргызстандык, 8-и тажикстандык, 7-ü өзбекстандык мигранттар. Андан тышкары Армения, Азербайжан, Түркмөнстандын жарандары кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билген. База Telegram каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чопик аларга банктардагы акчасын чыгарып кетүүгө кеңеш берет. Банктар эч кандай эскертүү берген эмес. Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мерлан Токтобеков Орусиянын ички иштер министрлиги жарандын документи бар жогун ылгабай эле реестрге киргизип салганын белгилейт. Банктар ал кишилерге мурда эч кандай эскертүү берген эмес. Сиз ушундай реестрде экенсиз, карта бекитилет же башка эсепке салыңыз, чыгарып алыңыз деген эскертүү бериши керек эле. Муну ички иштер министрлигинин көрсөтмөсү менен банктар ушундай кылган деп эсептейм. Анткени азыр кыргыз жарандарыбыздын миллиондогон каражаты карталарда калды. Чыгара албай чуркап жүрүшөт. Юристтин айтымында ушундай окуяга туш болгон ар бир жаран өзү ички иштер министрлигине кайрылышы керек. 7.000 мигрант кара тизмеге кирген. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Telegram каналына реестр иштей баштагандан берки бир суткада 60 миңдей мигрант текшерилип, 7.000 киши кара тизмеге киргизилгенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Орусияда 5 февралдан тарта мекенине жөнөтүү режими деп аталган эреже күчүнө кирген. Эми миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип, көптөгөн укуктарынан кол жуйт. Аларга никесин каттатууга, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машина айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдоно албайт. Кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан жагдай тууралуу Москвадагы элчилик комментарий бере элек. Буга чейин 5 февралда Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой жана тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн элчилери менен миграция маселесин талкуулаган. Анда Орусияда мигранттарды тескеген мыйзамдар катаалдашканы тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ага Москвадагы элчи Кубанычбек Бөкөнтаев дагы катышып, миграциялык мыйзам саясатташпашы керектигин билдирген.
Кубанычбек Бөкөнтаев 2014 жылдын 29 майындагы ЭЭП тууралуу келишимдин жоболорун эске алуу менен экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин эмгек мигранттары үчүн каралган бардык жеңилдиктерди сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгына, бул чаралар эмгек күчүнүн эркин жүрүүсүн камсыз кылган биримдиктин негизги принциптерине шайкеш келиши керектигине көңүл бурду деп жазылган Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Орусиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүргөндөрдүн баарын өлкөдөн чыгарылбай турганын, мыйзамсыз мигранттар өзүнүн укуктук макамын жөнгө салууга 2025 жылдын 30 апрелине чейин убакыт берилерин билдирген. Ага баш ийбегендерди полиция соттун чечимисиз эле өлкөдөн чыгара баштаарын эскерткен. Буга чейин расмий маалыматта Орусияда иштеген кыргызстандыктар 600 миңден ашары айтылса, жакында эле Тышкы иштер министрлиги алардын саны 334 миңде экенин билдирди. Башкача айтканда, алардын саны соңку 2 жыл ичинде кеминде 200 миңге кыскарган. Булак Азаттык. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдон текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.